Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүндө Памирде жашаган кыргыздардын Нарын облусуна алып келүү, даярдык көрүү боюнча жумушчу топтун кезектеги жыйыны өттү. Жыйында памирликтерди алгачкы келүүсүндөгү коопсуздугун сактоо, медициналык кароодон өткөрүү жана көзөмөлгө алууну уюштуруу боюнча тийиштүү мекеме жетекчилери маалымат беришти. Октябрь айында келе турган 50 памирлик кыргыздарда 30 жашка чейинки 30 адам бар. Жалпы келген памирликтердин жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша окутуу методикасын жана окуу планын иштеп чыгуу боюнча билим берүү тармагынын адистери даярдык иштерин жүргүзүүдө. Ал эми кичи жана улуу Памир аймактарындагы этникалык кыргыздарга жиберилген гуманитардык жардам Тажикстандын Маграб айылына жетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Азык-түлүк жана тиричилик буюмдары, дары-дармек жөнөтүлгөн 9 жүк ташуучу автоунаа, 1 май ташуучу машина жана тез жардам кызматы Кыргызстандан 1-октябрда чыккан. Эске салсак, аталган жардамды көрсөтүү буйругу өкмөттүн 7-сентябрдагы буйругунун негизинде ишке ашып жатат. Баткен шаарындагы Муаз ибн Жабал медресесинде 2 кабаттуу заманбап жатакананын курулуш иши башталды. Капсула коюу иш-чарасына облус казысы Муса Ажи Жолдошов, аксакалдар, имамдар катышты. Иш-чарада облус казысы жатакана студенттер үчүн жеке ишкердин демөөрчүлүгү менен курулуп жаткандыгын белгилеп, казыяттын жана жалпы мусулмандардын атынан ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле облус казысы мындай кайрымдуу иштин сообу ар дайым жетип турарын айтып, мамлекет эл үчүн талыкпай эмгектене берүүгө чакырды. Ал эми иш-чаранын жалпы катышуучулары аз убакыттын ичинде имарат ишке берилип, медресе студенттери үчүн ыңгайлуу шарт түзүлүүсүнө тилектеш экендигин билдиришип, ак баталарын беришти. Баткен облусунун Кызылкыя шаарындагы иман комплексинин курулушуна капсула куюу иш-чарасы болуп өттү. Иш-чарага өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев, Кызылкыя шаарынын баш имам хатиби Мукаддас Ажы Кожониязов жана коноктор катышышты. Шаардын баш имам хатибинин айтымында комплекстин ичинде шаар тургундары үчүн эс алуу жайы болуп, бардык шарттар түзүлөт. Иман комплексинде бейтапкана, спорт аянтчасы, эс алуу жайы, мечит салынып, бардыгы биригип комплекстүү имарат болот. Комплекс шаар тургундары жана конокторго дагы бир ден соолукту чыңдоо борбору болуп калмакчы, деди Мукаддас Ажы Кожониязов. Эскерте кетсек, иман комплексинин курулушу бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын демөөрчүлүгү менен курулууда. Каракол шаарында ЮНИСЕФтин дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында шаардык мэрия тарабынан маалымат жыйын уюштурулуп, иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, фонддор жана Каракол шаарынын баш имам хатиби Талант Ажы Сабриков катышты. Маалымат жыйынында бүгүнкү күндөгү күнүмдүк турмушта колдонулуп жаткан тамак-аш, азык-түлүк продукцияларын таза өндүрүү жана аны колдонуунун пайдасы, жыйынтыгы туурасында талкуу болуп, азыркы азык-түлүк продукцияларынын организмге тийгизген таасирлери туурасында баяндамалар окулду. Ал эми жыйындын соңунда Каракол шаардык хатибияты жана Адеп башаты коомдук прогрессивдүү фонду адал тамак жакшыртуунун жолдору туурасында коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуш кылышты. Премьер-министр Ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт башкармалыгынын башчысы Талантбек Исаевдин арызын кабыл алды. Өкмөт башчы Сапар Исаков Талантбек Исаевдин кызматтан кетүүсү тууралуу буйрукка кол койгон. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. ИИМ маалымдагандай, Талантбек Исаев моралдык этникалык түшүнүктүн негизинде өзү рапорт жазган. Талантбек Исаев бийликтин күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен 30-сентябрда УКМКнын тергөө абагына камалган Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин бир тууган агасы. Эскерте кетсек, Талантбек Исаев майы кызматын жетектеп турганда өзү кошо рейдтерге чыгып, туура эмес токтотулган унаалардын айдоочуларын айыпка жыгып, бир катар чиновниктерге да айып салганы менен эсте калган. Казакстанда бензиндин баасы жыл башынан бери 11% жогорулады. АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литринин баасы быйыл январда 135 теңге болсо, ушу тапта 150 теңгеден сатылууда. Өлкөнүн энергетика министри Канат Бозумбаев жергиликтүү мунай иштетүүчү заводдор пландык оңдоп түзөө иштерине өткөнүнө байланыштуу мунай импорту жогорулап, баага таасир эткенин билдирди. Ал алдыдагы 2 айда импортту азайтуу менен бааны турукташтыра алышарын гана убада кылды. Өлкөдө бензинден тышкарыдагы азык-түлүк эмес товарларга баа өсүүдө. Казакстандын улуттук банкынын башчысы Данияр Акишев буга бир нече себептерди атады. 2016 жылы пенсия жана жөлөк пулдар 16%, айлык акыга деп бюджеттен бөлүнгөн каражаттар 18%га көтөрүлгөн, дейт банкер. Мындан тышкары ал керектүү насыяларынын көлөмүнүн көбөйүшүн да буга байланыштырды.
Октябрь айына калк үчүн жаратылыш газына болгон тариф 1 куб метри 14 сом 39 тыйынды түзөт. Бул тууралуу Газпром Кыргызстандын басма сөз кызматы билдирди. Өнөр жай ишканалары, коммерциялык түзүмдөр жана бюджеттик уюмдар үчүн кошумча нарк салыгы жана сатык салыгынын эсебинде 1 куб метри 17 сом 64 тыйын, сатык салыгысыз 17 сом 49 тыйынды түзөт. Өкмөткө караштуу отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин калк үчүн жаратылыш газынын тарифи жөнүндө буйругуна ылайык Газпром Кыргызстан газдын тарифтерин ай сайын АКШ долларынын улуттук банк тарабынан бекитилген курсу менен өзгөрүлүп турат. Ал эми 1 октябрга карата доллардын расмий курсу сатып алууда 68,60, сатууда 68,65 сомду түздү. Бишкек шаардык мэриясы үйлөргө качан жылуулук бериле турганын эске салды. Маалыматка ылайык, жылуулук 5 күн катары менен абанын температурасы +8 градустан төмөн болгон учурда берилет. Учурда термометр +14 градусту көрсөтүп турат. Ал арада Кыргыз гидрометр октябрдын экинчи жарымында аба муздай турганын божомолдоду. Бишкек менен Чүй облусуна үшүк жүрүү ыктымалдуулугу 70% түзөт. Былтыр бишкектиктердин үйүнө жылуулук 14 октябрдан тарта бериле баштаган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 1685 мектеп кыргыз тилинде билим берет. Аларда 680 миң бала окуйт. Ал эми орус тилинде сабак берген 216 мектепте 153 миңге жакын балдар билим алууда. Дагы 43 мектеп 16 миң окуучуга өзбек тилинде сабак берет. Ошондой эле 3 мектеп окуучуларды тажик тилинде окутат. Анда 2 миңден ашык бала билим алат. Андан тышкары 550 мектеп аралаш тилде сабак берет. Аларда 494 миң 283 окуучу окуйт. Жалпы өлкө боюнча 2236 мектеп, аларда 1 миллион 175 миң 780 окуучу билим алууда. Өткөн 2016 жылы Бишкек шаарынын бюджети 91% аткарылып, чыгаша бөлүгү 7 миллиард 513 миллион 711 миң сомду түздү. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин кезектеги жыйынында маалым болду. Анын күн тартибинде шаардын 2016 жылдагы бюджеттин аткарылышы 2017-18 жылдарга карата болжол жана башка маселелерди кароо белгиленген. Бишкек шаарынын бюджетинин негизги бөлүгү социалдык тармакка багытталган. Өткөн жылы билим берүү тармагына 674 миллион 836 миң сом, социалдык камсыздоого 57 миллион 512 миң сом, эс алуу, спорт, маданият дин тармагына 22 миллион 507 миң сом бөлүнгөн. Жыйында шаардык кеңештин депутаттары бюджетте каралган каражаттын туура эмес бөлүштүрүлгөндүгүн белгилешти.